Тил элдин автопортрети деп улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов бекеринен айткан эмес. Тилсиз улут жок, улутсуз тил жок. Эркиндик, көз каранычтык, азаттык, теңдик деген сөздөр тил менен барабар. Тил мамлекеттин символу, элдин жаны. Мамлекеттик тилибиздин 30 жылдыгы ичинде тилибиз турмуш тиричиликтен өйдө көтөрүлүп, коомдун ичинде кеңири колдонулуп, илим, билимдин, техниканын тилине айланып бара жатат. Азыркы учурда мамлекеттик тилде табыгый жана техникалык илимдерде бир топ монографиялар, бир топ изилдөөлөр жазылды. Мамлекеттик тил улуттар, элдер арасындагы карым-катнаштын тили болуп калыш керек. Мамлекеттик тилдин 30 жылдык майрамы менен сиздерди кызуу куттуктайм.